мен сизге тилекке каршы ушул сөздү айтышым керек болуп калды. Соройлор, оройлор деп баягыда мага айттыңыз, экиге бөлгөнгө болбойт депчи. Сизге бөлгөнгө болбойт. Урматтуу спикер, абдан көп мындай терс сөздөрдү айта баштадыңыз да элдерге каратачы. Орой, сорой, тиги кандидаттар деп, эми сиз спикерсиз, урматтуу спикер. Сизге андай сөз жарашпайт. Баягыда да мага мен тарапка да абдан катуу айттыңыз. Тантып сүйлөп берип, андай мындай деген сөздөр чыгып кетти. Өзүңүз анча эми болбойт да анда, урматтуу спикер. Сизге сиз деген президенттен кийинки эле экинчи адамсыз Кыргызстандачы. Ошону айтып кетейин дейм. Анан экинчиден, баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле, неме Жогорку Кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку Кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле. Өз каалоосу менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу мен түшүнбөй калдым да, жакшычы. Рахмат. Рахмат. Биринчиден, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес, президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди, демек өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Андан сырткары, сырттан бир көрсөтмөлөр, таңылуулар аткаруу бийлиги тарабынан болуп атат дейт. Бул да негизсиз. Эч кандай аткаруу бийлигинин дагы президенттик администрациянын да тиешеси жок. Бул парламенттин ички иши. Парламент өзү чечет. Мен ушул сөздөргө да кескин жооп берип коеюн.